Yok. Antkeni güyönün akısı ayalın atasından dağı, ayalın apasından dağı, ayalın bir tuğanlarından dağı jogorу turat. Sen nikeleştin. Nike olgandan keyin sen atаңдын астында, энеңдин астында, bir tuğan астында жылаңаш жүрө албайсың. Бирок güyöң астында жылаңаш жүрө аласың. Демек, неге ушундай укук берди? Бул ошонун өзү атаңдын акысынан дагы, энеңдин акысынан дагы, bir tuğandардын акысынан дагы güyöңдүн акысы жогору турат деген сөз. Эгерде маселе талаш болуп калып, bir tuğanın менен агаң туруп калган, агаң менен güyöң туруп калган болсо, güyöңдүн талабын талаш деген сөз. Эгерде маселе болуп калып, атаң менен güyöң болуп кала турган болсо, güyöңдүн талабын талаш деген сөз. Биз азыркыга чейин güyöгө тийип 5-6 бала болгон карабастан, атам айтты мындай деп, апам айтты мындай деп, агам айтты мындай деп, güyöсү менен душман болгон адамдар дагы бар. Жок, сен güyöгө тийдиң. Кыргыз муну айтып койгон. Чыккан кыз чийинден сырткары деген сөзү, турмушка чыгып кеттиң болду, сен башка бирөөнү билөсүң дейт. Кыргызда кыздын уруусу суралбайт. Сен кайсы уруусуң